Бул дүйнөдө эмне оңой? Адамдарды таарынтып коюш оңой. Жана мен айтат элем, таарынчак адамдар абдан көп, таарынганды жакшы көрөбүз. Анткени таарыныч аркылуу биз манипуляция кылабыз, таарыныч аркылуу өч алабыз, таарыныч аркылуу эркелейбиз. Кыскасы, бүгүн видеобуз таарыныч жөнүндө болмокчу. Сиз деги эле көп адамдар сурап калат да, кантип мындай териси калың адам болсок болот, кантип таарынбай жашасак болот. Өзүм дагы тажап кеттим. Жакшы эле таарынбайын дейм, анан адамдардын сөзүн укканда, керек болсо сезимтал адамдар адамдын көз карашын карап туруп эле таарынып калат да. Же болбосо башка адамга сүйлөп атса деле өзүнүн жүрөгүнө кабыл ала берген адамдар бар. Ушул учурда таарынгандан тажагандар бар да. Кантип таарынычтан арылсам болот, билесиздерби? Бул оңой эле. Ал үчүн мен силерге бир мисал келтирип берейин. Кайсы бир тренер өзү мындай эксперимент жүргүзүп көргөн экен да. Аудиториясы, залда отурган адамдардын көбүнчө студенттер болчу дейт, барып туруп, бир студенттин маңдайына барып туруп, сенин мээң иштебейт. Сен бул жерде эмнеге отурасың? Сен таптакыр начар студентсиң. Сен мынтип окубай эле коюшуң керек. Бул окуу жайга сен татыксызсың. Деги эле эмнеге отурганын түшүнгөн жокмун, алдыгы мээң менен эмнеге отурасың? Деп эле сүйлөп баштаган. Ошол учурда аудиториянын реакциясын элестетип көрсөңүздөр. Вау! Бул кандай агай, же болбосо кандай тренер? Тигил ошол сөздү уккан адам кандай абалда калат? Албетте таарынат. Таарынмактуу, эгер эркек бала болсо тура калып тиги тренерди беттен ары бир урат, же болбосо аудиториядан чыгып кетет. Анан ошол жактагы залда отургандар, сиз абдан бул педагогдук этикага, же болбосо тренердин этикасына жатпайт, сиз туура эмес кылдыңыз. Бул адам эмес, бул нерсе бизге дагы катуу тийди деген ойлорун айтышкан. Анан тренер албетте бул менин экспериментим. Эми деп туруп экинчи бөлүгүнө өтөт дагы. Ошол эле адамга барат. Сиздин башыңыз сиздин бүгүн эмне чачыңыз жапжашыл болуп калган? Бул эмне деген өң? Бул деги эле сизге жарашпайт экен. Десе, жок, мен чачым кара эле турат дейт. Жок, сиздин чачыңыз жапжашыл болуп турат десе. Ой, коюңузчу тамашаңызды. Кара эле болуп турат чачым. Кыскасы, муну менен эмнени билдиргиси келген? Эгер ал адам өзүнүн чачы кара экенине 100% ишенет. Өзүнүн чачы кара экенин билет. Ошол себептен экинчи тараптан адам келип туруп, сенин чачың жашыл дегенге ишенген да жок, ишенмек түгүл жанына жакын дагы жолоткон жок. Ал эми таарыныч жөнүндө сөз кылбай эле коелу. Ал эми сенин мээң иштебейт, сенин акылың жок дегенде эмне үчүн таарынды? Анткени ал студенттин проблемасы көйгөй өзү жөнүндө, балким муну ачык айтпаса да өзү жөнүндө ошондой ойлору бар тилекке каршы. Мен жетишерлик акылдуу эмесмин, мен көп нерсеге универсалдуу эмесмин, же болбосо өзүн башкаларга салыштырган студент. Анан качан жанына келип айтканда ал ошол сөзгө ишенди, анткени өзү жөнүндөгү ою ошондой. Эми муну менен дагы тактап айтканда, эгер сиз жөнүндө айтып аткан ойго кошулсаңыз, сиз таарынасыз. Ал эми кошулбасаңыз таарынбайсыз. Ошондуктан сиз өзүңүз менен иштешиңиз. Ошондо таарынычтан арыласыз.